Справедливость деген адамдарын коргоо уюмунун маалыматына караганда, Жалал Абад шаардык соту жакында 5 милицияны актады. Алар 19-жылдын апрелинде Токтогул районунун Төркен айылынын 29 жаштагы тургуну Абжал Нурубековду баңгизат сатып жүрөт деп кармап сабаган. Экспертиза ал адам катуу сабалганын кийин аныктаган. Нурбеков баңгизатты милиция өздөрү ага салып койгон деп айтат. Бирок адам кандай кылмыш кылса дагы аны карамаган милиция аны кыйнабаш керек, сабабаш керек. Андан тышкары кимдир бирөөнү айыптап кармаш керек болгондо милиция анын чөнтөгүнө баңгизат салып жибергенин баарыбыз билебиз. Мындай ыкмага барган милиция дегеле тартип коргоо органдарында иштебеш керек. Андан да жаманы соттор такай бийликтин пайдасына гана чечим чыгарганын да көрүп турабыз. Мисалы үчүн мындан 2 ай мурда кармалган 30га жакын жарандык активист эмгичи абакта. Алардын күнөөсү далилдене элек болсо дагы и дагы отурат ушундай эле СИЗОдо. Ошондуктан Кыргызстандын өнүгө албай жатканында ушундай соттор менен ушундай милициянын салымы өтө зор.